Ош Ноокат жолунун курулушу аяктады. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен эл аралык маанидеги Ош Баткен Разаков Уна жолуна асфальт төшөө иштери аяктады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык алдыда жол сызыктары чейилип, 1-сентябрга чейин жол белгилери орнотулуп, жумуштар толук жыйынтыкталат. Белгилүү болгондой, Ноокат жолун калыбына келтирүү иштери 2023 жылдын март айында башталган. Өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен казынадан каралган каражатка Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы тарабынан оңдолуп, жумуштар 2 тилкеде жүргөн. Жер иштеринен тарта асфальт төшөөгө чейинки жумуштар президенттин жеке көзөмөлүндө туруп, учурда 2 тилкеде тең иштер аяктады. Белгиленгендей, жаңы сатып алынган 265 техниканын бир бөлүгү биринчи кезекте Ош Баткен Разаков Уна жолуна жеткирилип, иш ыргагын кыйла ыкчамдаткан. Эми мен ошо эртең көрдүм да, эртең күн түнү менен бертен болсо келип биздин ишкерлерибиз менен сыдабой дейин деп биз туура пайдаландык. Эртең менен саат 6-7-лерден баштап иштеп, кечки күн баткан чейин иштеп аттык. Ошол эле балдарыбызга X-менге уюштуруп, бияктан болсо рабочийлер иштеген менен зато жана немелер асфальтобетон заводдор алар күн түнү менен иштеп атышты да. Ошондой немеден ташты майдалачуу оборудованиясы алда ошо күн түнү менен иштеп атышты. Ошо менен биз бизге койду эле президентибиз тапшырманы. Ошол себептен болсо биз аны аткарганга даярбыз. Кандай максат, кандай иш койбосун, всегда даярбыз.